эгерде музыка патриоттук эгерде улуттук аспаптарда ойнолсо биз патриоттук дем шык рахат алабыз. Ал эми классикалык музыкаларды угуу менен биз эргүү жана өзүбүзгө мындай дене боюбузга эс алганды алабыз жана дүйнө таануубуз кеңейет. Калгандар ойноп турабыз. Калгандар ойноп турабыз. Жакшы жооп берген үчүн $100. Окей. Bizde müzikanın türleri var. Eğer көңүлдү көтөрө турган болсо маанайыбыз көтөрүлөт. Эгер эжелер айтып, мурунку 80-жылкыларды уктап, ошол жылдарды эстейбиз, бийлегибиз келип, дагы ошол абалга жараша, музыкага жараша адамдын өзгөрүшүн. Турабыз. Окей, сизге. Ар бирибиз сүйлөйбүз, биз мугалимдер менен сүйлөйбүз да сурайбыз. музыка жөнүндө айтып берейин берсем. Айтып берсеңиз. Мен суу ичпейм, каным катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда. Берчи мага жарым кашык музыка. Музыка адамдын жан дүйнөсүн эргитет, музыка адамдын жан дүйнөсүн кейитет. Эки тараптуу болот. Музыка адамга шык берет, дем берет. Кээ бир музыка ойготуп мындай кыймылдуу болгонго шык берет, ал эми кээ бир музыка кайра уктатат да. Жаштар, мындай айтсам $200. Командабыз. Бийлеп тасмасы 300. Давай деде, сиз мыкты мугалим. Айтып өткөндөй ар бир музыканын мааниси бар. Музыканын баардыгын кандай маанайыбыз көтөрүлүп кетпейт. Музыканын маанисине жараша биз угуп анан маанайыбыз көтөрүлөт. Же болбосо тарбиялык мааниси бар музыкалар бар. Сизге эмне берет музыка? Ага дем күч берет, шык берет. Эс алдырат чарчаганда. Окей. Сиз музыка угасызбы? Do you hear music? Угам. What kind of music? Кандай музыка бар? Көбүнчө улуу муундагы музыкаларды жаткырам, анан санаттууларына. Okay. Get this slide менен. Music can change our mood. Албетте эле сиз айтсам, music can change our mood. Музыка бул биздин маанайыбызды кандайдыр бир көтөрөт экен, кандай бийлегибиз келет, дискотека барсак музыка, той барсак музыка деп атабыз да. Okay. Good music makes us